Даже 7-класста язва болуп кеткен, тамак жебей окушум да. Көрсө, аябай жеткен хулиган болуп тур ошо кезде. Менин балам рекеттир ошондой. Жакшылап тарбиялап аламды. Менин апам бул ойлоп турду. Өлтүрөт деп жаман жүрөгүм чотканда. Бир күнү сөз концерт берем. Апа, ыйлабаңыз. Деп мага кайра айтчу да. Көзүңүздүн жашын көрбөйүн. Ыйлабаңыз, атам жакшы болуп кетет. Ошо өмүр берсин. Анан силерди аябай жакшы көрөбүз. Бала, бул ата-эне үчүн теңдешкис байлык. Ата, бул асказоо тиреги. Апа, бул мээрим булагы. Жашоонун көркү асыл адамдар менен. Алардын камкордугу. Ченеми жок сүйүүсү. Келечекке болгон үмүт тилеги. Максаты алдыга жетелейт. Аргымак минип, ааламды ашып, ак бата менен бийиктикке умтулуп, ийгиликке жеткирген менин асыл адамым. Биз жарык дүйнөгө келгенден баштап, жаныбыздан жарым карыш жылбай, амандыгыбызды тилеп, кара жанын кар чуруп, бизди ушул даражага жеткирип, бапестеп өстүргөн кадырлуу адамдарыбыз, ата-энелерибиз. Алар бар, жашообуз жарык. Менин асыл адамым долбоорунун бул жолку коногу экс-министр, жеке ишкер Тилек Токтогазиев апасы менен мейманда. Тилек 1990 жылы 26 декабрда Бишкек шаарында бир түшкө маал төрөлгөн да. Эми ал күн мындай такыр эстен кетпейт. Аябай сүйүнүп, кубанып, анткени Тилек 2 кыздан кийин төрөлдү. Ортолору 8 жаш болгонда аябай күткөнбүз Тилекти. Тилеңемиз дегендечи. 2 кыздан кийин, конечно, эркек тиленет да. Ошонун атасы да аябай кубанып, аябай сүйүнүп ушундай. Атасы менин атам боюмда барды. Ишим чоңураак болчу да. Андан кийин ушу сен эгистирет окшойсуң. Төрөсөң тилеген тилек деп кой жакшы бала төрөлөт деп эле атам ушундай өзү да кандай алдын ала сезген адам болчу. Тилеги эле төрөлүп калып, атын ошо таятасы айтып кеткендей кылып эле Тилек деп атап койдук да. Тилек 4 бир тууган. Улуу эжекелери бар. Аселя, Роза, Тилек 3-чүсү. Андан кийин Тилектен кийин бир 12 жылдан кийин ошо Бекжан деген уулду болгонбуз. Ошо 44 жашында төрөгөн. 44 жашында төрөгөн. Башка балдарымдан өзгөчөлүгү бул өзүнүн мындай айтканынан кайтпаган. Мисалы бир нерсе жасагысы келсе, ошонун аягына чыкмай, көгөрүп ошо чыкчу да. Мисалы үчүн кичинекей кезде фортепианого алып барып жүрдүм. 6 жашында бардым, 5 жашта. 5 жашта. Колдору мындай кичинекей болчу да, аябайчы. Фортепианого да жетчү эмес да депчи. Аккордторду алганга манжа кыскалчу да. Анан ошо тиги кээде баягы гаммаларды, ноталарды ойногондо мындай кол деген мындай болуп мынтип туруш керек да. Тилекти көрүп алып, балам колу манжалар аябай кыска кантип мындай болду экен, может кыйнап атамбы деп ойлочумун да. Анан бирок жакшы өздөштүрүп кетти. Айтып атпаймынбы, өжөр болчу да. Бир нерсени жасайм десе, аягына чыкмайын, ошо өжөрлөнүп чыкчу да. Анан эжеси кийин ошол окуп жүргөндө сольфеджиодон берген эжеси аябай мактады.
тилекти. Багы убакыт өттү, жакшы ойноп калдыгы, колдору да ичкирип кичине укмуш музыкага ушундай берилип. Анан эже айтты, орус Светлана эле, аябай жакшы мугалим болчу. Ошол айтты, уулуңуз композитор болчу, мындай бир нерсеси бар деди да. Сольфеджиодон анан эмне берсе ошонун баарын аткарат да. Мен таң калдым, үйдөн жыгырдабайт. Мисалы үчүн менин ата тегимде мындай ырчы жазуучулар, талант адамдар бар. Тилек, наверное, ошо мен тартып алган боло деп эле ойлоп койдум. Анан ошо жакшы жетишип, жанагы чоң Бетховен, Шопен, ошолордун чыгармаларын аткарганга аябай кызыгып жүрдү. Ошолорду аягына чейин жаттап, аягына чейин ойноп берип, биз отуруп алып Тилекти ойнотуп, кол чабай ошентип турчубуз. 5 жашыман баштап музыкалык мектепке баргам, 5 жашыман баштап шахматка баргам. Ушундай да, анан кичинекей кезинен баштап аябай. Анан мен кээде апам экөөбүз үйгө кирип баратканда, тумушта жашачубуз 7-этаждачы. Анан өтүп баратканда балдар эшикте ойношот, жыргашат, мен болсо карап, мен да чыркагым келет, ойногум келет депчи. Анан бирок ага деле ойногонго деле жетишпиз. Андай убакытты туура пайдаланып, көп эшикке дагы ойноп, үйдө дагы окуп, анан мен мектепке окуп албайт деп бир айткан кез болгон, биринчи класска барат деп орус класска берели. Анан биз Тилектин баягы жөндөмдүүлүгүн көрүп, бул жакшы билим берели балабызга деп ошентик деп ойлоп, пландаштырып жолдошум экөөбүз орус класска бермей болдук. Орусча такыр билбейт. Биз үйдө кыргызча эле сүйлөйбүз да. Өзүбүздөгү жолдошум орус мектепти бүткөн чейектен, мен Жумгалдын Таш төбөсүнөн кыргыз мектепти эле бүткөн кызмын да. Анан бул орусча билбейт такыр. Эмне кылабыз деп. Дурак деген эле сөздөн чыкты. Эмне кылабыз деп, анан кийин 12-чи мектепте 3 айлык подготовительный курс бар болчу. Кадимкидей балдар мектепке барат, окутат, анан ошол жерден аябай өздөштүрүп кетти да. Бат эле мындай тамканы да таанып, шар окуп элечи. Сүйүнүп калдык. Анан ошентип анан эмеге бердик. 38-чи мектепке орус аябай жакшы эжеси бар болчу, орус. Бат эле үйрөнүп кетти. Алар деле айтты, орусча билбейт экен, баланы кыйнабай эле кыргыз мектепке эле бербейсиңерби депчи. Анан мен аябай таң калгам да ошондо дагычы. Эмнеге мисалы айылда чаекте деле мисалы жалаң кыргыз айылда, анан баягы орус мугалимдер иштечү да, илгери Советтер Союзунда атайын Москвадан ушундай мугалимдерди жиберишкен да. Аябай күчтүү балдар чыккан да. Эмне үчүн ушул эчтеке кыргызча билбеген айылга барып, ушундай балдарды орусча үйрөтүп, орусча окутуп атса, анан биякта эми шаарда турабыз да, эмнеге түшүнбөйт, окубай, окута албайбы булар деп таң калып жүрдүм да. Бирок Тилек аябай жакшы өздөштүрүп кетти. Ошо мектепте, класста эң алдыңкы балдардан староста да болгонсуң, Биринчи класста ошо отличник болуп, анда староста деген жок да. Анан отличник болуп окуду да. Тиги Тумучка башка мектепке көчүрүшкөн. Аякта болсо окутканы начар болчу да. Анан аякта да окугум келбей, көңүлдөнбөй, жаман окутса көңүлдөнбөйт экенсиң. Анан 2-3 класс Тумучта окуп, кайра 4 класс ОЦСке көчөм деп Аламизингечи. Аяка көчүп, анан 4-5 Аламизинде окудум. 6 класста болсо биз рабочий городокко көчкөнбүз. Аяктан болсо ошо жакыныраак бир мектепти тандайбыз деп 9 мектепке барганбыз да. Аякка дагы албай, анан мага бир шарт койгон. Башында бир начарраак класска чыгып калгам. Жакшы немелер экен, жалаң хулигандар экен да. Мен 38-те, аякта дана хулигандар 38-те да. Спорт школа менен согушуп жүрөбүз да, там бүт бары мындай коридордо чыгып жүргөндө бири-бирибизди тепкилеп жүрчүбүз. Ак көйнөк болсо сөзсүз түрдө артынан мындай буттун ийизин калтырып коюш керек болчу да.
Анан тиги 9-мектепке келсек, өзүнчө эле хулигандар. Анан апам болсо мага айтчу да, бул бүттү, бул шаар, бул биякта эме интеллигенттер депчи. Сен өзүңдү жакшы оку. Ушу менен мындай башкача, бул башкача деңгээл дегенде мен келип алып монтип эле отура берчүм да. Анан карасам тиякта чуркашат, бирдеме кылышат. Бул 38-те келе го, мындай ошондой эле чуркап эле жүрүшөт го деп аябай таң калгам. 1-класста эле отличник болгом, анан 7-класста отличник болгом да. Ошо 7-класста эмне үчүн отличник болгонум? Атам мен мындай 3 алып жүргөндү көрүп, 3-4 алып жүргөндү көрүп башында. Анан экөө спорт этебиз. Атам жаш кезинен баштап тамеки чекчи да. Анан мен кичинекей кезинен баштап эле атамды айтчым, ата чыштагылачы тамекини, чыштагылачы деп эле ыйлай берчим. Анан аякта отличник болуш деген оор болчу. Анан өзгөчө математикадан да. Анан экөө спорт эттик. Мен отличник болсом, эме атам тамеки чыштайм деди. Анан тырышып атып, аябай оор болчу да. Анткени саат кечки 2-лерге чейин окучумун. Анан кайра 7:30 сабак баш керек болчу да. Ушинтип атып, мурдунан кан чыкканга чейин окуп дегендей. Анан даже 7-класста язва болуп кеткен, тамак жебей окучумун да. Анан аябай тырышып окучу. Тырышып туруп отличник болдум. Анан атам болсо мени содалашты. Эмеге чоң тамекиден женский тамеки деп койчу эмес беле, аз никотин азыраак дегендер. Ошол жака өтөйүн, анан постепенно таштайм деп турган. Мейли кайда ушундай болсун деп турган. Балдар менен мушташып, жашташып, тиги хулигандык кылчу эмес да. Мен ошондой эле ишенип жүрчүмүн да, көрсө аябай жеткен хулиган болуптур ошол кездечи. Кийин билип жүрбөй калчу. Кийин чоңойгондо айтып берсем, мен аябай таң калдым да. Ошол кезде мындай эки жакка чыгаргандан коркучумун да. Анан көрсө булар ошол жерде, ошо биздин тиги двор деп коет го. Ошол балдар чогулуп алып, ар жакта бир көл бар экен. Анан эмне терчү эле? Алма бирдемелерди терип келишчү экен да. Талада, тумуштун артында тала болчу да. Азыр жыл массивдер болуп кетти. Анан ошону айтсам мен аябай таң калдым да. Ошол жака чейин көрсө аябай алыс жака кетип калышчу экен, барып көлгө түшүшчү экен. Анан аяктан мындай мушташып, күрөшүп, ойношчу экен. Биз баягы тилекеш деле жүрөт деп отура берчүбүз да. Дордо эле жүрөт деп ойлочу да. Эки жака эле көп чыгып мындай эметчү эмес. Балдар менен мушташчу экен да, бул атаман да окшойт. Бир жолу бир мында чоңураак, ал кезде канчанчы класс? 2-3 класс беле? Кичинекей болчу. Анан эшик тарсылдатып эле бул мындай тилек кирип келип эле мындай өзүнчө таң калып койдум да, эмне болуп атат деп элечи. Анан бирок эшик тарсылдатып эле бир апасы болуш керек эле. Атасы эле. Апасы го дейм. Атасы жок, апасы. Анан баласын жетелеп алып эле бирөө тарсылдатып эле ушундай бир жинденип турат да. Анан баласы тилектен чоңураак. Анан ыйлап алгандар бурулдап, атасынын артында жашынып атыптыр. Келип эле, балаңарды кой дебейсиңерби? Хулиган экен, бандит экен, рекетир экен дейт. Анан аябай таң калып эле үркүмдө келди да, ушу чоң эле баласын, чоң эле киши болушуп алган эмеси, ушундай антосун деп эле. Менин балам рекетир, ошондой. Жакшылап тарбиялап балаңды. Эмне аркаңда жашынып турат, деп эле. Мен да тиги тарсылдап, эми азыр ал кезде аябай катуу айткан окшойм да тиги кишигечи. Мен болсо жашын алып, билейин азыр мен апам бул ойлоп тур да. Өлтүрөт деп жаман жүрөгүм чатканда. Бул калп айтып атат депчи. Анткени тиги бала өзү башка бир досундан эметип коркутуп туруп акчасын алып коюптур да. Наоборот, алып коюптур да. Анан мен тиги дос балама келет, айтат, ушундай болду деп. Анан тигин мен кармалып туруп анан айттым, эгерде монча убакытта кайра алып келип берип койсоң акчасын, мен сага жашоо бербейм деп койдум да. Биздин двордон өтчү да, башка двордо жашачы. Сени кармап туруп күнүгө сабайм депчи. Анан ошонткенде бул ошо атасы менен келип алганда эсимде бар, апам турат, атасы турат, атасынын артында турат, мен болсо
аябай менчи ошентип айтса бир чети мындай хулиган экенин деле билчү эмесмин да анан ушундай чоң баланы ыйлатып анан монтип атасы жетелеп келип атса мен аябай мындай сыймыктанып кеттим да молодец менин балам кыйын турбайбы деп эле мен анан ошентип аябай болуштум да болушкандан кийин тиги киши мени карап туруп баарыңар эркектер хулиган бандит турбайсыңарбы деп алып урушуп алып кетип калып атпайбы үйгө кирип алып аябай каткырдык да анан айттым молодец ошондой тиги жемиңди жедирбей туура эмес кылгандарды ордуна коюп жүр эмне кылды эле деп биринчи сурадым да көрсө ал баланын да күнөө бар экен да ошо бир өзүнөн кичирээк балдардан акча алып сабап койчу окшойт да тилек болушуптур ага Менин асыл адамым. Saat 5'te turguzчу meni эртең менен. Мустак сууну кечинде чакага куюп койчубуз, ваннагачы. Бир чакага, анан бир тазикке. Анан алмашып ошо менен тиги мустак суу менен анан жыштеп туруп, уруп туруп, анан эшикке чыгып тиги талан жолдору бар го, таштак жолдорчу. Ошондой жолдор менен биз бир нече километр экөөбүз чогуу чуркачыбыз. Эртең менен 5'те туруп алып, күн чыга элек кезде. Анан күндү чыгып атканда биз тозуп, ошол эсимде бар мен мындай эң биринчи мындай эске келип аткан нерселер ошол болот да. Чөптө мындай суу пайда болуп калат го, шүдүрүм ошолордон апам мына суу турат, көрдүңбү, ошондон ичип көр депчи. Андай эми 5 жаштарда эле ошо 4-5 жаштарда да элестетсеңер. Анан ошолорго барып, бул жыттап, ошол эртең мененки таптакыр башка жыт болот. Ошо таланын жыты дагы бар, чөптөрдүн жыты бар. Чуркайсың, каналдын жээгинде чуркайсың. Анан чуркап, кээ учуларды басып каласың, басып баратканда апам бир нерсени айтып берет, ошондой эле да. Анан жолдон 90-жылдары аябай ичип кеткендер көп эмес беле. Ошолорду дагы көрүп мен мындай эмне үчүн өмүрүмдө бир дагы грамм шампанский даже ичкен эмесмин, мындай алкоголь ичкен эмесмин. Тамеки да чеккен эмесмин. Анткени ошол апам менен басып баратканда бир алкаштарды көрсөтүп, бомждорду көрсөтүп туруп эле мына булар алданып бир учурда мына ушундай эме кирип кеттир да. Булар деле бир кичинекей пиводан баштаган, бир кичинекей бир нерседен баштаган. Анан ушул бул эгерде ууну ичип алсаң, сен бат сразу эле өлүп каласың. Тамеки менен алкоголь бул кичинеден өлтүрөт деген да. Кичинеден мындай жайлап салат депчи. Анан бул деле уу деп койгондо, плюс бизде эсимде бар, үстүндө дагы астында да кошуналарыбыз бар болчу. Анан мындай почти күнүгө урушуп, эмелер ичип, күйөөлөрү ичип келсе, аябай ызычуулар боло берчү да. Анан мен ошолор угулат да барчы. Кичинекей кезимден баштап эле бул ичип алгандар өзүнүн өмүрүн дагы талкалайт экен. Анан үй бүлөсүн дагы, анан жакындарын дагы өмүрүн талкалайт экен, тагдырын талкалайт экен деп. Эң жаман уу ушулар экен, арак, анан тамеки деп өзүм үчүн мындай эске салып койгом да. Анын баары ошентип эле апам менен чогуу басып жүрүп, бир жерден сүйлөшүп аткандардан ойго келгендерде тарбия ошондой болгон да. Анан бир күнү 12-ге чыкты да, ошондо эме жакшы акча топтолуп калды да, $200. Анан Атлас Мира беле, моундай чоң, ал $200 турат экен да, ошол кезде 8300 сом болду. Акаевдин убагы болчу. 4 китеп келиптир ошондойдончу, Атлас. Анын бирөөсүн ошо Майрам Акаева алганбы, ушундай экен да. Раритеттен айтышты. Анан тилек мен ошону алат болчумун. Мен мындай дипломат болсо мага керек болот. Моундай сонун китеп экен. Мага эчтеке алып бербей эле койгула, велосипедин да кереги жок, мага ушу китепти алып бергиле деп атпайбы.
Анан жолдошум экөөбүз бир учурда карап таң калдык да. Анан аткардык ошол туулган күнүмдө мага ошол подарок кылып бергиле болду деп. Ошо китеби дагы эле бар. Алып ошонун баарын окуп, мындай күнүгө келет да окуйт. Анан кийин өзү ошо кичинекей кезинде мен ушу китебимди кийин балама берем депчи. Тиги фортепианосы дагы биринчи алып берген фортепианосы да турат үйдөчү. Мен аны эми бул окубай улантпай койду эми сатып жиберели деп ойлогом да. Айтсам апа жок, калтырып эле коюңуз. Бул менин биринчи ойногон фортепианом болчу да, анан мен балам ойносун деп атпайбы. Баягы кыялдар орундалат дегендей мына азыр ошол өзүнүн уулу ойноп калат кеби минтип көзүн жумуп композитор болот. Анан тиги китеби дагы сакталып калды да. Университетте дипломаттыкын бүтүрдүм, апамдын мындай дипломду эле берип коеюнчу, дипломат болом депчи. Бирок канчачы 10-класстардагы бизге Аутсадан бир студенттер келип, TIFE деген бир конкурс бар экен, Teenagers in Free Enterprise деп коет. Бул мектепте окуучулар эркин ишкерликте дегендей да, мындай которулат. Анан аякта бизнес планды жазыш керек болчу. Конкурс бизнес пландарды жазып, анан ошондо мен аябай бир депрессия болуп жүргөн убактым болчу. Анткени 10-класста 2 жыл даярданып, олимпиадага даярдансам, биринчи жолу ошондо коррупция менен кагылышкам да. Бизден мен башка катышуучуларга караганда көрүндө турган аябай күчтүү даярданган болчумун да. Чын мындай ушунча сандардын баарын эске алып, эмне каякта бүт баарын алып туруп, мен 100% биринчи орун алгам. Бирок бир жерлерден сен тети точканы туура эмес коюп коюптурсуң, запятая туура эмес коюп койсуң деп туруп эле менден 30 балл алат. Бул география боюнча олимпиададан мага тиги запятая туура эмес жака коюп коюптурсуң деп эле ошондой айтып атат да. 30 баллды алды. Анан кийинки тесттерден да бирдеме болуп туруп эле кескилеп вообще мындай билбеген балдар утуп алды да. Мени 3-4 орунга чүрүп салышты. Мен аябай уруштум. Тиги профессор болчу. Урушпа болбойт да андай тигиндей деп эметсем, башкалардын артында бүт завучтар, директорлор келиптир мектептердинчи. А менин артымда эч ким жок. Ызаланып барып, анан мектепке барып, завучтар урушуп, силер эмнеге мени колдогон жоксуңар? Эмнеге баары колдоп жүрөт? Апам бирок кыялы бар болчу, мен дипломат болсо экен депчи. Кичинекей кезден баштап эле айтып берчү да. Ошол үчүн фортепиано, мындай дипломаттардын мындай жакшы нерсе. Бирок бул апамдын каалоосу да. Мен каалоом бизнесте эле болом дедим да. Анан апамдын мындай кичине компромисс болсун деп мейли эл аралык мамилелер факультетине Кыргыз-Орус-Славян университетине өттүм. Аякка дагы жана ОРТден алтын сертификат алдым. 223 балл алгам, бирок аякта дагы 244 балл алган болчумун. Анан бирдеме болуп, бир махинация кылып салышкан, 223 болуп, ошондо дагы наразы болуп барып, апелляция берем. Алтын сертификат, бирок апелляция берип атам. Ошо 11-классты бүтүп, жок бүт элек болчу. Бүт элек белем, ошо ЮНИСЕФ жанагы Чүй проспектисинде эски эски жанагы детский мир деп койчубуз, ошол зданияда оон бар экен. Ошол жака иштейм деп кантип киргенин өзүбүз деле билбейбиз. Барып иштеп калганда практика өтөмүн дедим беле, иштеп анан чек алып келди. Акада бир ай тырышып 2000 сом алып келди да. Анан ошол жерден дагы алар менен аябай иштешип, документацияларын жасап, аябай такшалам деген го кебетеси. Башында баары бир дипломат болом деген кыялында иштесе керек. Кийин анан митте да иштеп калбадым го. Ошол жерден көңүлүм кичине сууп калды окшойт. Анан ошондо мындай чек алып келди. Эми иностранец мамлекеттики эме го, баары законный эме, анан көрүп алып аябай сүйүндүк да. Бизге ал акча өзүнчө эле бир укмуш тилек эме алып келиптир. Жумуртка,
бүт продуктылар май сүт иши кылып жанагы алып айтат го мындай ак нерсени алып кел деп укса керек. Биз дагы айлык алган сайын же бир жакшы бир нерсе болсо ошентип алып келчүбүз да, барам дагы алып келиптир. Анан отуруп алып атасы экөөбүз аябай сүйүнүп, мына чоңойот деген ушул карачы окууну бүтө элек жатып мынтип ушундай ЮНИСЕФте умумдай чектеме биринчи жолу көрүшүм ал кезде биздики мындай ведомствого кол коюп ала бересиң да. Анан аябай сүйүнүп, кубанып, анан батабызды берип, анан бул баламдан киши чыгат экен, жакшы адам болот деп аябай үмүтүбүз жанган да. 2000 сом менен ишкерликти баштагам. Аякта бир жыгачтардан бир эмелерди будка жазып алып туруп, аны жапканга акча жетпейт. Анан сок саткан компаниялар бар го. Силерге реклама керекпи десем, аябай өзүнчө эле сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Киевский Держинкадан жөн эле эч кимден сурабай эле алып барып туруп эле коюп алып туруп эле сокторду саткан. Ошолордун сокторун сатып, мага мындай оюн катары болгон да. Иштесе болобу, кандай экен бул депчи. Анан акча деле мындай кененирээк акчалар жок. Анан 2000 сом ошо менен баштап, анан бир айдан кийин бирөө келип туруп тиги бычак менен кесиптир ичин. Кесип туруп ичин баарын мен чогулткан акчаны, соктун баарын чыгарып туруп урдап кеткен да. 18 жашымда өмүрүмдө биринчи жолу реальный кофе ичкем да. Атайын 2 жума ал мектепте окуп жүргөндө 20 сом берчи күнүгөчү. Анан ошол акчаларды чогултуп атып, 2 жума акча чогултуп барып, кофейняга барып, монтип туруп, анан өзүнчө эле терезенин жанына отуруп алып, кинолордой болчу. Рахаттанып, ушу кичинекей кофе болчу, эң арзаны. Ошону монтип, аябай жыттап, ичип. Анан бир күнү өзүмдүн кофейнямда акча канча, чөнтөгүмдө канча акча эмес, канча каалашынча ичем өзүмдүн кофейнямда дегем да. Ал 2008 жыл болгон. 2011 жылы декабрда уже кофейня ачылды жанакы. Анан ошентип мындай ишкерликке кирип кеттим. Бирок диплом боюнча, билим боюнча дипломатмын. Апам айтат. Апам дагы тиги эди айтып калчу. Кийин айыл чарбага кирип кеткенде баламды дипломат болот деп кыялданып жүрчүм эле. Сен дипломат эмес эле колхозник болуп кеттиң депчи. Менин асыл адамым. Талаа гүлдөрүн аябай жакшы көрөм да. Азыр деле ошондой сезимим бар да. Мен бала кезде кичинекей гүлдөр бар го. Мындай жаңыдан чыгып келаткан ак гүлдөр, көк гүлдөр, анан кызыл гүлдөр, талаада өскөн гүлдөрчү. Ошолорду барып эле алар менен сүйлөшүп, жыттап, тим эле момтуп алып эле үскөндөн дагы үскүм келчү эмес да. Ушунчалык жаратылышты жакшы көрчүм да. Анан биз тилектер болуп, атасы болуп, балдарыбызды алып тоогой көп чыкчубуз. Кыздар анда мектепте окуп жүргөн кездери тилек дагы тоону аябай жакшы көрүп, гүлдөрдү жыттап, аны сүрөткө тартып эле ушинтип берчү да. Мен жакшы көрчүм талаа гүлдөрүн. Ошондо апамды бир кубантайын деп, анан ошо бир жака чыгып тоого же атасы менен балык уулаганга кетишкенде сөзсүз мага ошондой талаа гүлдөр берип келип берчү. Тилектин мүнөзү атасына дагы атасынын мүнөзү да бар да. Мындай жадырап жайнап күлүп, жөнөкөйлүгү мага окшош. Жаратылышты сүйгөнү, романтикалык жактары ошо мага окшош кетет. Музыка сүйгөнү. Андан кийин атасына болсо мындай серьезный мындай бир жумушка аябай жакшы мамиле кылчу да. Бир нерсени баштаса ошо аягына чыгып, ошону туура аткарганга, майын чыгарып аткарганга, мындай бирөөлөргө кошомат кылып же болсо ушундайларды жактырчу эмес да, такырчы. Өзүнүн жумушун таза так аткарчу. Эсимде жолдошум завод ЭВМда иштеп жүрөт, начальник болупчу. Андан кийин мен эми баягы мындай кийлигишейин деп баягы
эметип калчумун да бир жолу ошонусу эсимде да. Сен эмне Майра Макаева элең менин жумушума экинчи такыр кийлигишпе деп туруп бир айтты. Аябай катуу айтты да. Анан мен мындай жалтактап калдым да. Анан кой деп анан ошондон баштап такыр кийлигишпей деги эле мындай кийлигишчү эмесмин да. Анан ошондой мүнөз тилекте да бар. Өзүнүн жумушун жакшы аткарат. Жакшы мындай требовательный. Анан Министр болуп жүргөндө да аракет кылды. Министр болуп калганда эми тиги балам мени угат го деп эле ай баланчаны бир туугандарыбыздын кыздар бар, жакшы кыз да, билимдүү. Ошону бир жумушка алып койбойсуңбу деп койбоймбу десем, апа менин жумушума такыр кийлигишпей жүрүңүз, мен сизден аябай чоң сурап алам десе, баягы атасынын айткан сөзү бул баласы кайталап атпайбы. Анан ошондо билдим да, атасынын мүнөзү бар экен баламына окшош да, ошондой жактарынанчы. Тилек мырза кичине кезинен баштап музыкага жан дүйнөсү жакын. Атургай азыр деле чарчаганда 10-15 мүнөт музыка уксам, уктап эс алгандай болом дейт. Мен чын айтсам көбүрөөк андай композитор болгум келет да. Анткени пианинону ойноп атканда кадимкидей эс алам. Кээ бирлери эми ар кандай эс алат да. Кээ бирлери бүгүн мен азыр байкап атам, мындай азыркы ушул турмуштан башка жака кетип калайлы деп ичет бирдеме болот, ошол менен эс алышат да. Меники пианино ойногондо бир башка дүйнөгө учуп кеткендей эле болор элем да. Анткени ошолдо бир транска түшкөндөй болуп эле, бул убакытта токтоп калгандай болуп, бир өзүң бир жерде жүргөндөй боло бересиң да. Анан 15 мүнөт ойносоң деле, 20 мүнөт ойносоң деле кадимкидей бир 4-5 саат уктап аткандай эс алып чыгасың да. Мен мындай оюм бар болуп атат. Кайра окуйсуң болду. Наверное, 45-50 жашка чейин Кыргызстан үчүн кызмат кылам. Анан кийин дүйнө үчүн кызмат кылам да. Менин кыялым негизи мындай болчу. Ошо филармонияда болобу, бир чоң концертный залга ошондой атам менен апамды отургузуп алып, атам менен апама арнап бир концерт өзүм, эч ким жок башка. Ошо экөө эле, анан мен да отуруп алып бир концерт берейин деп кичинекей кезинен баштап ушундай кыялым бар болчу да. Тилекке каршы атамдан айрылып калдык, бирок эми атамдын билбейм сүрөтүн коюп чогуу бир концерт беребиз деп Кудай буйрса, ошондой концерт берип, апам дагы өмүрлүү болсун, анан ушундай бир күнү сөзсүз концерт берем. Эсимде бар, атам бир мен билгиспейм десем дагы кухняда отурганбыз. Отуруп алып, анда мен 12 миллион сомго банкрот болуп, квартираны сата тургандай, биз жашап аткан квартираны сата тургандай бир мезгил болуп калганда, бизнесте аябай кыйынчылыктар болуп кеткен. 16-жылдар го дейм. Ошондо атам билгизбей күлүп турсам дагы билип коюп, анан не болуп атат деп эле бир кичине кучактап эметипсе, мен ошол жакта мындай буулуп турган бүт жаштарым бар чыгып кетти да. Чыгып, ошондо мындай байкадым, кандай мен кыйын болбосом, кыйын болбойм, бирок атамдын жанында мындай ыйлап кичинекей абада болуп кайра тиги атам сооротуп коюп тургандай болду да. Ооба, чындыгында эне ата баласы үчүн керек болсо жанын бергенге даяр. Бүбүсайра айымдын айтуусунда баламдын дарегине жаман сөздөр айтылса жаман болуп жүрөгүм ооручу. Азыр көңүлдү эле бурбайм дейт. Тилекке ат коюшуп, билбей эле дунган Кытай, даже мени тааныгандар, бирок менин балам экенин билбегендер дагы ушундай сөзгө ишенип алышкан да. Мен аябай чычалап жүрдүм да, кандай биздин эл эмне ушунчалык ушакка анан мындай аныкталбаган, анализделбеген сөздөргө эле ишене берет депчи. Эми Тилек Тактагазиев, Мурсалиевич деп турса, каяктагы дунган, каяктагы Кытай деп эле таң кала берчүмүн да.
аябай мындай башында биринчи угуп алып чындыгында жаман болуп жүрдүм да. Бул эмне күнөө кылды? Эмне бирөөнүн бирдемесин урдадыбы, же бирөөгө жамандык кылдыбы? Биздин элде эмне болуп калган? Кээ бир бар эмес, айрымдары да ошондой жаман комментарий жазгандарга. Анан Кыргызстан деп эле кыргыздар үчүн күйүп бышып атса, кандай биздин элдин түшүнүгү жок болуп калганбы? Бизде мындай билимге коюлбаганы мындай сезилгенсип турду да мага. Анан кийин Тилекке айттым, Тилек көп эмете бербечи. Мен аябай жаман мындай переживать этип атам. Тиги айтпай эле койчу деп аяйсың да балаңдычы. Атасы кетсе, андан кийин мен бир тууган иним кетсе, жүрөгүм мындай эметип калыптыр да. Эми Тилек, пожалуйста, жөн эле жашайлычы, мейличи жөнгөчү деген да күндөрүм болду да. Бирок өзүм мындай жүрөгүмдө негизи мен Кыргызстан үчүн аябай жакшы көрөм да. Башка чет мамлекетке барганда дагы мен ошо жашап жаткан таш төбөмдүн мындай жолундагы чаңын сагынам да, самоордундагы жытын сагынам да, айылдын. Анан балама айтып, ушундай жаман комментарийлер менин жүрөгүмдү оорутуп атат. Сага мындай түшүнбөй ушундай жазышат деп ошентсем, апа ага көңүл бурбай эле коюңуз. Алар фейктер, анан боттор ушинтип атайын буларга тапшырма берилет. Алар чогулуп алып ушинтип жамандайт. Такыр көңүл бурбаңыз деди. Анан чындыгында эле көңүл мындай өзүмдү өзүм мындай көп окубаганга аракет кылдым. Кээ бирлерине жооп берип койчумун. Тиги мен дагы Facebook'та бармын. Менин асыл адамым. Канча мына 1 жылдан ашып кетти, бирок ошол эле учурда мындай как будто азыр бир жерден кайра эле келип калат дегендей эле күтөлөм да. Анан ишке кирип кетсең, бош убакыт болбосо, анда сагынганга дагы убакыт азыраак болот да. Мурун деле азыр телефонду атам жазып калгандарды окуп алып, мен жумушта эле жүрө берчимин да. Кечикке эле иштеп эле жүрүп эле. Анткени атам учурунда ошондой болчу. Кичинекей кезимде атамды сагынып эле берчимин да. Эртең менен кетип калат, кечинде келет, анан көрбөй деле каласың. Анан ошондой эле мен дагы анан кийин ошентип жумушта эртеден кечке жүрө берип, атам тилеш кандай деп эле бир WhatsApp'ка жазып берет, бирдеме дейт. Мен о жакшы ата кандайсыңар деп эле келип эле кээде мындай сүйлөшүп, эме ушунча кээде мындай ойлойм да, эме депчи, азыраак чогуу болуп калдыкпы дегенде болчу. Ошо бир нерсе айтып кетким келип атат. Ошо Турцияда баягы кызым менен биринчи Тилек барганда, анан жайланышып операция болгондон кийин кызым жумушка келиш керек болчу, мен барышым керек болчу. Анан ошондо бардык. Анан мен жолдошумдун акыбалын көрүп алып эле реанимацияда жатып калдым мен баргандачы. Анан аябай жатып алып эле ыйлай берчимин да. Анан Тилек, апа, ыйлабаңыз деп мага кайра айтчу да. Көзүңүздүн жашын көрбөйүн, ыйлабаңыз, атам жакшы болуп кетет деп элечи. Анан жакшы болуп кетсе экен, мен өзүмдү кармап жүрдүм да, аябай кармап жүрдүм. Анан мен ошондо Тилектин мындай аябай кайраттуу экенин көрдүм. Эми ушунчалык эми Кудай аны эч кимге бербесин, бирок ушу бөтөн элде, бөтөн жерде атаң тыйынтип кыйналып жатса, анда кармаш деле кыйын да, бир топчу. Анан ошондо мага дагы аябай дем берип, күч берип, кайраттандырып атты да. Болбосо мен өзүмдү аяктан билбейм кандай. Мен деле өзүм кичине кайраттуураакмын, бирок кичине аялдык кылып, мындай кичине жеңдирип аттым да, ыйлайып, ушундай болуп. Зээнин кейип кетип, кантип сактап калам? Эмне үчүн ушундай болуп калды? Операция кылбаса, балким тирүү калат беле. Эмнеге бияка алып келдик же? Эмне болуп кетти деп эле ушундай ар кайсы ойлор мээден кетпейт да.
Эми баягы чыйгалат экенсиң, кайраттанат экенсиң. Эми маңдайына ошондой жасылып калдыбы билбейм, бирок ошондо мен ошо тилектин кайраттуулугун көрүп алып, мындай бир чоң кишидей сезип таң калгам да. Тилек мырза ушул эрезеге жеткирип, татыктуу тарбия берген эне атасына ыраазычылыгын айтып, апасынын колунан кармап жүзүнөн сүйдү. Мен эми дайыма эле айтып турам, чын айтсамчы, ошол апама дайыма ушул тарбиясын бергенине, мени ушул дүйнөгө алып келгенине, негизи кичинекей кезинен баштап эле ар кандай бир сырдуу нерселерди айтып бере берчү. Кээ бир сырлар деле айтылган жок бүгүн. Ал биздин сырларыбыз дегендечи. Өзүнчө бир мистика нерселер да көп болгон. Төрөлүп атканда, кийин ошо өсүп барып атканда дагы мындай көп нерселер болгон. Чын айтсам, ошо апам мени аябай жакшы көрөт, мен да апамды аябай жакшы көрөм. Тиги иним тарнырыт даймачы. Тилекке эле байкем эле болушу бересиңер тигиндей дечи. Хотя кичүү болсо дагы, бирок эркесим да. Анан ушул мээримин төгүп берип, силер ушинтип аябай ошо мээримиңер менен, сүйүүңөр менен чоңойтуп өскөн, өстүргөнүңөр үчүн чоң ыраазычылыкты билдирем. Анан биз дагы негизи өзүбүз аракет кылдык. Ошо атам тирүү кезинде дагы ошо чет өлкөгө алып барып, эс алып, акыркы видеолор бар. Ошо апам all inclusive деп, атам экөө жаштарда болуп, тим эле аябай сүйүнүп жыргап жүргөндөрү. Анан мен дайыма ушундай тиги тирүү кезинде кадырын билип дегендечи. Ошо атам, апамды дагы тирүү кезинде кадырын билели дегендей эжелери менен сүйлөшүп ушундай жасаганбыз да. Анан ошо Кудайдан тилегенгеним эле ошо апам дагы көп жакшылыктарды көрсүн биздин. Балпайып жүзгө чыгып, жүздөн дагы ашып, ошол бизге берген тарбияны биздин неберелерибизге, чөбөрөлөрүбүзгө дагы бере тургандай Кудай ошо өмүр берсин. Анан силерди аябай жакшы көрөбүз. Эми бүгүн ушул көрсөтүүгө чакырып, бизди асыл адамдар деген аябай жакшы көрсөтүү экен. Мен дагы окуп өттүм. Бермет сага чоң ыраазычылык билгизем. Силердин ишиңерде ийгилик боло берсин. Ушундай көп жакшы кызыктуу чыгармаларды, көрсөтүүлөрдү көрсөтүп жүрө бергиле. Ишиңер илгери болуп, Кыргызстандын эң белгилүү бир адамдарынан болушуңарга тилектешмин. Эң башкысы ден соолук, анан ийгилик. Уулума дегеле балдарыма, кыргыз элине бардыгына жакшылык тилейм. Эң башкысы ошо айткандай эле ден соолук, узун өмүр, ийгилик. Кыргыз элибиз дагы өркүндөп өсүп, жакшы багытка кетели. Кыргызстан өркүндөсө, анын ичиндеги адамдар өркүндөсө, Кыргызстан өркүндөйт. Ошон үчүн кыргыз эли бар болсун, Кыргызстаныбыз бар болсун. Ошо балдарыбыздын келечеги кең болуп, өмүрлөрү узун болуп, жакшылык, ийгилик, чоң-чоң жетишкендиктер болсун. Балам, атам айткандай ошо биз ишенебиз. Бала – бул ата-эне үчүн теңдешкис байлык. Ата – бул асказоо тиреги. Апа – бул мээрим булагы. Жашоонун көркү асыл адамдар менен. Алардын камкордугу, ченеми жок сүйүүсү, келечекке болгон үмүт тилеги, максаты
алдыға жетелейді. Арғымақ менен ааламды ашып, ақ бата менен биіктікке ұмтылып, ийгиликке жеткирген менин асыл адамым.